Var жақсы болады. Болды, жақсы, саламат болыңыз, тыныш болыңыз. Жақсы болыңыз, тыныш болыңыз. Қандай болды? Бүгін Камчыбек Ташиев дагы бир турмуштан кыйналган үй бүлөгө үй берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы турмуш шарты оор 35 жаштагы 3 балалуу жалгыз бой энеге батирдин ачкычын тапшырды. Мына балдарыңыз Кудайга шүгүр бар экен, кыздарыңыз бар экен. Анан эми биз мүмкүнчүлүккө жараша сизге бир квартира жасап бердик. Ошо квартира силерге буйрусун, квартира жакшылап жашагыла. Мына улуу таган, кел, колду бер. Мына, мына, мына документ сизге, мына документ сизге. Жакшылап балдарды тарбиялай бериңиздер, Кудай калса баары жакшы болот. Канышай Махратбек кызы 3 баласы менен туруктуу жашаган турак жайы жок, же жумушу жок батирлеп жашап. Мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, эки кыз бир уулун жалгыз багып келе жатканын айтып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылган. Буга чейин ал турак жай маселесине байланыштуу да жардам сурап кайрылбаган жери калган эмес. Бүгүн бул муктаж жалгыз бой эне УКМК башчысынын жардамы менен өз батирине ээ болуп турган чагы. Ал эми Камчыбек Ташиев бул үй бүлөгө жаңы батирдин ачкычын тапшырып, жылуу каалоо тилектерин айтып, жакшылыктарды каалады. Молодец, жакшы болуңуз болот. Жакшы болуңуз, тынч болуңуз, Кудай кааласа. Баары жакшы болот. Рахмат, тынч болуңуз. Үйлөбаңыз, баары жакшы болот. Балдар, кыздарым, жакшы жүргүлөгүн, апаңардын тилин алгыла. Рахмат айтсам, Аллахым сизге ылайсыз берсин, өзүңүз кылсын. Бактылуу болуңуз. Омин Аллах акбар. Рахмат. Рахмат, рахмат. Көзүнөн жашы тыйылбай, Орозонун улуу күнүндө өз батирине ээ болуп олтурганына ишене албай турган жалгыз бой апа Камчыбек Ташиевке ыраазы. Турмушка чыккандан тартып эле батирлеп жашап жүрүп, улуу кызын сыркоолотуп, дарылатууга чамасы келбей, анын кесепетинен кулак укпай, майып болуп, учурда угуусу начар балдардын мектеп-интернатында билим алууда. Жолдошу менен эки жолго түшкөндөн кийин да күнүмдүк тиричилигин өткөрүү максатында ар жерде пол жууп иштеп, кайрымдуу жарандардын жардамы менен 3 баласын келген. Анан квартиралап жашап жүрдүм, бирок квартиралап жашаган өтө оор экен да мен үчүн. Жалгыз бой энеге кээде төлөй албай калам, кээде квартиранттар кыстайт, кыйнайт, төлөгүлө деп шаштырат. Анан элден жардам сурап атып төлөп аттым. Анан акырында уже айлам кетип ошо Камчыбек Ташиевке кайрылдым. Бирок өтө ыраазычылыгын билдирем. Сразу менин эмемди эки кылбай, жообумду кабыл алып, арызымды кабыл алып, мына ушундай жаркыраган үйгө туш келтирди. Ыраазычылыгымды билдирем, урматтуу Камчыбек Ташиев, сизге Аллахым ыраазы болсун. Менин сөзүмдү эки кылбай, ушинтип мага ыйык коросо күнү белек кылып жатасыз. Бактылуу болуңуз, үй бүлөңүз менен аман болуңуз, көп жашаңыз. Бактылуу балалыгы апасы жана эжелери менен биргеликте батирден батирге көчүү менен өтүп келген кичинекей гүл жигит келечекте Камчыбек Ташиевдей генерал-полковник болуп элге кызмат кылсам деп кыялданат. Чоңойгондо мен дагы биз сыяктуу муктаждарга жардам берем деген Канышай Махратбек кызынын балдары УКМК башчысына ыраазычылыктарын билдиришти. Анан биз кыйналып жүргөндө Ташиев бизге жардам берди. Рахмат делге. Мен дагы генералай болуп кишилерге жардам берем. Үйлдөлү жоктолго жардам берем. Эскерте кетсек, өткөн аптада дагы Камчыбек Ташиевдин жардамы менен 20 жыл Ош шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде темир вагондо жашап келген жалгыз бой эне үйлүү болгон болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.